Донгуан трое. Сон 동원, Донгуан. 동원, Тонгуан. 동동, Тong. 동원, Тонгуан. 동원, 동원. 동원, Тонгуан. 손동원. Сондонгуан. Шын doğru айтсам, Сондонгуан. Так, башынан қайра баштайбыз. Начали. Саламатсыздарбы кымбаттуу телекөрүүчүлөр, сиздер мен кыргызстандыкмын көрсөтүүсүн көрүп турасыздар. Бүгүнкү биздин каарманыбыз Улуттук мамлекеттик Эшеналы Арабаев атындагы корей тил сабагынын мугалим Сон Донг мырза. Саламатсызбы? Саламатсызбы? Саламатчылык? Жакшы турасызбы? Жакшы, баардыгы жакшы. Ага, эми биздин көрсөтүүнүн салты боюнча дейбизби, адаты боюнча дейбизби, сиздин Кыргызстанга келип калган жолуңуз туурасында кеп калалы. Кандайча болуп Кыргызстанга келип калдыңыз? Кыргызстанга мен 2007-жылы келгем. 2007-жылы келген себеп Кыргызстан менен Корей мамлекет арасында кичине кей болсом дагы Кыргызстан элдерге дагы студенттерге кичине жардам болсо дагы жардам берегенге максат менен келгем. Анан жанагы келүү тарыхыңызды айтсаңыз, биз буга чейин сүйлөшкөндө сиз картаны карады, мындай мамлекет бар экенин ал турмак мен кабарым жок эле деп айтып калдыңыз. Ошол туурасында кеңири токтолуңузчу. Бизи Корей мамлекет мурун аябай кыйналып жашаган, чын эле ачык айтсам, кедей мамлекет болчу. Ошол үчүн Канчынчы жылдары? мисалы мен 1966-жылы төрөлгөнмүн. Ошолга чейин бизи Корейди Япон бизди басып алынган, 36 жыл басып алынган. Андан эгемендүүлүк болгондон кийин 1950-жылы Түндүк Корей менен Түштүк Корей согуш болуп 3 жыл болгон. Анан согуш болгондон кийин дагы биздин мамлекет аябай кыйналып жашап келгенбиз. Ошондо СССР болчу. Анан ошондуктан мен кичинекей кезинде Орто Азия деген тиги өлкөнү биз билбей эле окуган эмеспиз. Ошол үчүн да бизде окуганда баардыгы аймакта СССР болгон. СССР болгон учурунда ошондуктан бул Кыргызстан деген мамлекет дагы билчү эмесмин да. Ошол анан тиги 1988-жылы анан Кореяда Дүния Олимпиада болгондо бияка чыккан спортмендер Кимгай дагы бар, Ригай дагы бар. Анан ичинде корейлер дагы барып турбу деген ой менен кызыгып баштадым да. Мен негизи кичинекей кезинде биз үй билем дагы кыйналып жашап келгендиктен мен чоңойгондо башка чет өлкөгө барып жашайм деген план болчу. Анан мен жеңем Америкада жашайт. Ошондуктан жеңем жанында барып окуп иштеп анан нормально жакшы жашаса өмүрү бою ошондой болсо кандай сонун деген план менен мен Америкага барайын деген план болчу. Анан кийин Кудай мага чыгыш тарапка эмес батыш тарапка кеткиле деген мындай эле ой менен өзгөрүптү. Анан кийин 2001-жылы менин жашоом аябай өзгөрүптүргөн жыл болот. Бир семинарга барсам, ошол Орто Азия деген мындай эле семинар болгон. Ошол үчүн да Орто Азия ким бар дегенде ичинде кыргыз улуттук дагы бар, узбек бар, казак бар, анан туркмен бар. Анан мен биринчи Туркменистан деген тиги кызыгып баштадым да. Анан туркмен жөнүндө дагы издеп баштадым. Анан ошондо окудум, тиякта ичинде ким бар. Анан мейли макул мен жок дегенде 1-2 жыл тияка барып жашайм деген план менен үй билем менен чогуу Туркменистанга бардым.
Turkmenistan'a barsam takır başkaça mamlaket bo'latan. Tiyakta erkindağı çok ana kıyınarlık 3 yıl boyu tiyakta biznesmen bulup işteyim degen plan menen bardım. Ana biznesdagi bolboy kaldı. Ana tiyakta kıyınarlık men bu yakta yaşa albayım go degen menen Koreyaga bardım. Koreyaga barıp biraz kichine es alıp Kırgızistan'a geldim. Түркменстанда эмне бизнес кылдыңыз? Tiyakta maşinadagi alıp gelip Koreyadan alıp gelip satkan, anındagi kompüterdagi satılgan, Компьютерлер, kompüterden oşunday ele. Koreya kayra 2007 yıl 1. жолу Kırgızistan'a geldim. Ana Kırgızistan'a gelgende birinci görgen Kırgızistan biraz tangalımda. Anan tangalgan sebep bardagi elderi, bardagi kara kiyimderi menen juret, sport kiyimderi. Ana bu yakta Adidas degen tigi marka menen kiyip жүрүшат. Anan oy Kırgızistan'da bardagi baylari bu. Adidas degen marka kımbatko degende anan kiyim bilgende Medin Tordoy degen. Anan gelip bu yakka çinelle birinci gelgende men mындай oyladım da bu yakka gelsem men Kırgızistan'a жашайм деген plan menen gelgendikten bu yakta Kırgız til, ana Kırgız madaniyat bunu bilbey ele kanday Kırgızlar menen kanday dostu bolup жүрөбүz деген oyum болчу. Ошондуктан мен биринчи келгенде bu yakta menden murun жашапкан корейлер. Sen эмне үчүн тиги орусча öğrenбей эле кыргызча öğrenip жатасың? Bu yakta орусча менен сүйлөсө баардыгы болот дегенде мен мынтип айттым. Бул Кыргызстан, это Кыргызстан. Кыргызстанда кимдер менен досу болуп, кимдер менен иштеш үчүн келгенбиз. Ошондуктан мен кыргызча öğrenip баштайм деген максат менен bu yakka Ишанали Арабаева университетке студент болуп менин аялым менен чогуу кирип 2 жыл окуганмын. Ошол учурунда университетке кирип чын эле эч нерсе мен түшүнбөй эле, сүйлөй албай эле 6 ай 1 жылдай эле ошондой жүрдүм да. Анан жүргенде 6 айдан кийин кичине кулак ачылып башталды. Анан бирок 7 областтан келгендиктен бул киши башкача сүйлөйт, бул киши диалект башкача, таластыктары ужбек тиги оштуктары башкача сүйлөгөндүктен мен чүйлүктөр башкача, нарындыктар башкача анан бираз кыйналдым. Бирок ошондон кийин азыр болсом ким сүйлөсө тиги киши оштон келген, тиги киши нарында. Мен билаланда. Анан bu яктан анан 2 жыл окуп мурун азыр болсо тиги начальный университет ректор болуп иштеп турган Төлөбек Абылович мени сен бияктан корей тили факультетке кирип анан сабак бербейсиңби деген сунуш аркылуу 2010 жылдан баштап азырга чейин Ишанали Арбаев университеттен мугалим болуп иштеп атам. Анан ошону иштеп турганда Корей мамлекеттен тиги культура министридин астында Сежong деген фонд бар. Ошол фондду мага сунуш кылып, бул Арабаева университет ичинде King Sejong институт ачылып, чогуу иштесек, мага сунуш келгендиктен мен ойлодум. Бул деген эмне? Дегенде корей тили окутуп, корей маданият жарыя салып, öğрөтүп, анан эки мамлекет менен көпүрө салып иштегенге план менен, максат менен ачылганда. 개체단 가라간다 묵은기 아바라이 작실하게 오르막을 해 건강하세요. 알겠죠? 네. 지난 과목이 어려워요. 세종대왕에 대해서 어려워요. 여기 세종학당인데 세종학당.
아지자? 아지자는 요즘 Менин агайым Соңдоңвон, кыргызча аты Бакыт агай. Соңдоңвон агай абдан жакшы берет. Ар бир уровеньге өткөн сайын биз жаңы агай эжелер менен окуйбуз. Ушул 3-чү китепти Бакыт агай менен чогуу окуп жатабыз. Бакыт агай өзү абдан профессионалдуу агай. Кыргыз тилди да жакшы билгендик үчүн бизге көп жардам берип, корей тилин жакшы окута алат. Агай бизге так жакшы түшүндүрүп бере алат. Жана өзүнүн ыкмаларын дагы колдонот. Биз класста отурганда бири-бирибиз менен көп сүйлөшүп, агай менен корей тилинде көп сүйлөшүп, жана агай бизге Корея кантип тапшырууну окууга кантип барышты, жана магистратурага барып, же болбосо окууга, же болбосо ишке кантип баруу ыкмаларын дагы көп жана жакшы айтып берет. Мен кичинекей кезинде ошол убагында Кыргызстан бизден деги өнүккөн мамлекет болчу, СССР убагында. Анан бизи мугалимдери бизге айтылган, анан ата-энелери бизге айтылган, силер бизге Корей мамлекет ичинде бизде мүлкү жок. Ошондуктан силер окугула. Дагы экинчи жолу айтайын, окугула деген. Мугалимдер күн сайын, саат сайын ошондой бизге дайыма айткан. Окугула, башка жол жок бизге. Ошондуктан чын эле бизи мен кичине кезинде баардыгы окуучулары, студенттер баардыгы аракет кылып окуп баштады. Чын эле Кореяда, буякта Кыргызстанда алтын бар. Бизде алтын дагы жок. Мен Кыргызстан менен тиги Корея менен мен көпүрө салдым. Менин үй билим дагы көпүрө салдым. Муну демек менин иним бар. Эң кечүүсү иним. Инимдин ая Кыргызы. Мен Кыргызы келин табып, тааныштырып, адыры Нуриза деген кызы. Адыры Кореяга барып 6 жыл жашады. Кудайга шүгүрү, менин иним менен, мен келин менен ортосунда кызы төрүлүп, кызы өткөн жыл буяка Кыргызстанга келип кетти. Быйыл дагы буяка келем. Эниңизди алып келип кыргыз кыз алып берип койдуңузбу? Кайнага болуп калган турбайсыз. Биз менен демек куда сөөк болуп калыптырсыз. Калың бердиңизби анан? Калың кичине бердим. Калың кичине бердим. Силерде ушундай Корея элинде да барбы кызга калың берүү? Кореяда калың деген эле бири окшошу бар. Кореяда тиги эркек келин аялым алыш үчүн тиги сүйлөшүп эми бүттү. Анан биз өлөбүз деген тиги чечим аркылуу бул тиги ким эркек аялым үйгө барганда хам деген алып бара. Хам мындай эле сандык сыяктуу эле сандык ичинде тиги сөкөк дагы мындай дагы ой салып ата-энелерге тиги кийимдин бурун болсо адыр болсо магазиндан сатып алабыз да. Бурун илгери болсо материал ичинде жибек материал ичинде салып ата-энелерге кийим тигиш үчүн. Анан ошону алып барып, анан ата-энелерге кайнапа алдында жугунуп ошону берет. Анан ошонун ичинде конверт ичинде акча дагы ичинде салат. Адыр мен уккам буякта белдик караганда, чүйлүк караганда таластык кымбат деген. Буякка. Чын эле ошондой дейт. Сиз каяктык кызды алдыңыздар келин кылып? Чүйлүк. Арзан болгон. Келиңиздердин калай? Ал тиги карабалталык. Бизде Кыргыздарда мындай салт бар да, сиз жанагы оштуктардын диалектиси, таластыктар, нарындыктарды мен мындай эле дароо эле тааныйм дебедиңизби? Анан дагы бир салтыбызды билсеңиз керек, бизде эң кичүүсү ата-энеси менен калат. Сиздерде кандай? Азыр ушул биздин кызыбыздан да багып атабы сиздин ата-энеңизди? Жок, Кореяда наоборот да башка. Мисалы,
Кореяда салт боюнча түн балла ата энелери багат. Тун баласы. Түн баласы. Анан эң кенже баласы эркен менен жүрөт. Анан ошондуктан мурун болсо түн баллага баарын атасы, апасы болгон мүлкөлөрү түн баллага берген. Мурасын калтырып кетет абай демек. Мурасы буга берилип, анан мына өлгенден кийин дагы анан бизди багатко деген ой менен ошондой болгон. Анан мүлкү дагы мурас дагы баардыгы тең болуп бөлүп берет. Антпесе бул буртугандар менен урушат. Бардыгына бирдей бөлүп бериш керек. Бирдей эле закон боюнча. Менин турган жерим айыл. Айыл болгондуктан азыр дагы эсимде бары. Айылда чоңойгондо достор менен жүрүп, Корея менен азыр Кыргызстандын айыл мурун мен өскен убактынан менен азыр Кыргыз айыл бирдей эле. Ошондуктан Айылыңыздын аты кандай? айыл деги Малми деген айыл болчу. Малми. Анан азыр гези кургандыктан ошо гези ичинде кирип менин туулган жерим ошо суу ичинде кирип калды да. Анан Кореяда азыр болсо мурункудай эле эмес. Азыр баарын асфальты жол өнүккөн мамлекет болгондуктан мурунки эски ой буякта азыр көрсөм жок да. Мурун жакшы болчу. Баары өзгөргөн. Адамдар дагы өзгөрүп атат. Адамдар дагы Кореяда 정 деген сөз бар. 정 деген адам менен мамиле да. аябай жакшы сөз. Бул 정 деген сөз дагы жогулуп атат. Эмнеге жеке болгондуктан. Андай шаар менен Бишкек шаардай эле шаар баардыгы шаар болуп кеткендиктен муну адамгерчилик дагы муну ата бабалар бизге калтырган муну салттар дагы жоготуп атат. Муну өкүнүчтүү да. Анан сиз ошол Корея мамлекетин биз да кыйналганбыз, карыз болгонбуз. Ушу мамлекеттин аз да болсо салыгын төлөгөнгө аракет кылайын дедим, окуп билим алайын дедим, Кыргызстанга келдим деп атпайсызбы? Эми ушул Кыргызстанда келдиңиз, тарых факультетинде ушул биздин Ишенал Арабаев атындагы университетте окудуңуз келинчегиңиз менен. Анан дос жаран күттүңүз да. Кыргыз эли кандай эл экен, кандай ойдо калдыңыз, эмнелерди байкадыңыз? Кыргыз элдери Корея эл менен окшошу. Анан мындай бар да. Үчи ууру ичинде, жанбаш ичинде көкүрү бар. Анан Кореялерде бар, Монголияда бар, Кыргыздарда бар дейт. Ошону демек бизи мурун илгери аябай жакын болгон буртугандарыбыз деп мен ишенем да. Бирок буякта балдары өскенде чын эле мен кичинекей Кореяда өскенде убактында көргөн балдар менен окшойт. Салттагы көбүнчө жакын. Анан Кыргыз адамдары азыр ачык айтсам аябай мага жагат. Себеп мен жакында буякта аялым менен жашайм деген план боюнча үй курганмын. Демек Кыргызстанда калайын деп атасыз келечекте? Келечекте буякта пенсияга чыксам дагы буякта жашайм деп үй курдум. Үй курганда фундаменттен баштап крышадан бүт барым ремонтту бүткенге чейин менин досторум жардам берген. Эмне болсо дагы. Ошондуктан мен буякка келип канча жыл 16 жыл бою буякка жашап келгем. Бирок мен чын эле мен кыргыздары мага жакын, мен дос болуп жакын мамиле кылгандыктан тигилер дагы кыргыздар дагы мага ошондой эле эсептеп өкүл балам бары, анан өкүл балам дагы жардам берген. Сизди өкүл эте коюшту. Окуткан окуучуларыңызданбы? Чогуу иштеген коллегаңыз. Коллеганын тиги жубай. Анан жакында Өкүл эталык милдетти кантип аткарып атасыз? Отко чакырдыңызбы? Бу биринчи булар мага келип сунуш кылды да.
되게 바이캠, 에잼, 미디 위킬 왔다 위킬 에제 되게 아파 볼건고 수능시킬 왔다 되겠는데 맨 이끼 지금 맨 오일룩게레인 맨 문우 크인고 맨 좁게를 맨 알으신 게래. 어쨌든 맨 이끼 지금 맨 오일룩 하는 게 좁베렘데 하는 불알 차클럽 맨 마쿨 비록 실레르다그 맨 밀레뜸 атқары шешен сілердағы бізге миллеттің атқарыш керек деп бастадым. Анан бұлары өлеңендағы бұны тегедағы шакекдағы алып берген. Анан кейін 초고 жасағандан бастап проблема шығып аябай қиналдым мен. Сізге арызданышат. Сіз ошону түшүндүңүз да өкүл ата чечип бериш керек, майда чүйдө урушта акыл айтыш керек, муну булдагы тарынып кетти, алдагы кийин дагы келип, булар мен бизди жашабайм дегендей жок деп ортосунда турулуп, чын эле кыйналсам дагы булар азыр Кудайга шүгүр 2 бала бары аябай бактылуу жашашат. Чо адам деген кыргыз болсо дагы, карай болсо дагы, башка уруулар болсо дагы адам менен мамиле кандай кылганга жараша ошондой болот деп ойлойм да. Алато өлкөм Кыргызстан, ажайып көркөм Кыргызстан, укмуштун бары табылган. Биринчи биз 2007-жылы Кыргызстанга келгенде Корея менен аябай окшойт да, кыргыз табигы. Анан биринчи менин жериге келгенде аябай кубанды, чын эле. Анан биринчи келгенде аба аябай таза болчу. Анан бизди жолуккан адамдары аябай жакшы болчу да. Бизди аябай жакшы кабыл алды. Ошондой болду. Анан биринчи келгенде биз кыргыз маданиятты дагы тилди билиши үчүн Арабаеванын университетке тарых факультетиге кирип окудук. Анан окуп, анан кептеген студенттери таанышы болду да. Анан мугалимдери дагы аябай таанышы болду. Алар аркылуу Азирга дагы алар менен досу болду да. Ошондо бизге аябай жардам берип жатат, чын эле. Арабаевда иштегенде жардам берип жатат. Бизге аябай жакшы. Анан дагы Кыргызстандын абал караса, мурун биз келгенде мынча айса силерге жакшы эмес болушу мүмкүн. Бирок менин ата энем жерге келгенде айыл сыяктуу сезген да. Бирок азыр болсо аябай өнүккөн. Жол дагы аябай жакшы болду. Имарат дагы кеп куруп аябай азыр жакшы экен. Кыргызстан деген менин экинчи ата мекендей эле ойлоп атам. Себеп мен буякта келгеним азыр 20 жыл жакын болуп калды. Ошондуктан анын экинчи ата мекендей эле ойлоп азыр жашап иштеп атам. Ошондуктан менин каалоом айылым менен ден соолук болуп, буякта кыргыздар менен дос болуп, анан ата эже болуп ошондой эле жашагым келип атат. Кыргызстан албетте негизи плюс минус бар да. Кореялер дагы плюс минус бар. Бирок көбүнчө кыргыздардын менталити, көчмөндөрдүн менталити азырда бар. Анан дагы кыргыздардын мындай эле маданият салт жөнүндө аябай жакшы нерселер бар. Адамдары чоң кишилери урматтап коюп, сыйлайт, ошону мага жагат. Анан муну өзгөрбөш керек. Муну жакшы балдары жакшынакай караш керек. Анын келечекте Кыргызстан дагы Корея сыяктуу эле өнүгүп, элдер дагы жакшынакай болуп жашаганга каалайм. Ошол үчүн мен дагы умтулайм, жардам берем. Анан эки Корея менен Кыргызстан менен көпүрө салып, анан кичине болсо да мен кызмат кылайм. Сен гүлдүп
Мынакей кымбаттуу биздин кыргызстандыктар, жалпысынан мына ушул Корея улутундагы Кыргызстанды келип байырлап калган кыргыз маданиятын Корея өлкөсүнө эки элдин достугуна арнай истеген инсандарыбыз 200гө чукул экен болжол менен. Сиздер болсо мен кыргызстандыкмын көрсөтүүсүн көрдүңүздөр. Мына бул көрсөтүүнү кайталап көрөм десеңиздер, мен кыргызстандыкмын көрсөтүүсүн YouTube каналыбыздан ЛТР маданият деп жазсаңыздар чыгат. Кайталап көрсөңүздөр болот. Кайрадан эфир аркылуу көрүшкөнчө аман болуңуздар.